Кудай сактаганга окшойт да. Эми ошол жерден хулиган болуп кетсе деле болмок. Бир ачуу келип кандайдыр бир нерселерди бүлдүрүп же бирөө менен мушташып кетсе деле болмок. Анан ошо турмушунда ошондой адилетсиздиктер көп болгон. Күн сайын адам болуу болуп атпайбы? Демек биз күн сайын мындай жаман нерселерди кылбаганга аракет кылышыбыз керек адам болуш үчүн. Анан бир дагы мындай кичинекей дагы жаман нерсе кылбасак адам болобуз. Негизги адам бул адамдык сапаты менен адам болуп эсептелет да. Мурдагы илгерки жаштарга салыштырмалуу аябай өзгөрдү. Тартип жагынан алсак болот. Себеп дегенде азыр деген техника өнүктү. Азыркы жаштар деген китеп окугандын ордуна телефондорду колдонушат. Интернетте алар үчүн китеп окуганга караганда интернетте отурган маанилүүрөөк деп эсептейм. Урматтуу телегөрүүчүлөр, Чыңгыз атабыздын, бабабыздын ушул 90 жылдыгына арналган биздин жаштар сүйлөсүн теле долбоору жаштардын оюнан жана төрүбүздүн биздин куттуу коноктордун оюнан буюрса жакшы чечимдерди өзүңүздөр чыгарып, аңдап алат деген ойдобуз. Анда урматтуу дин таануучу теолог, Кыргызстан Ислам университетинин ага окутуучусу, дин аалымы Улан Успов агабыз сөз сизде. Биздин бул жашоого келишибиздин эң негизги максаты жараткан Алла Таалага татыктуу кул, акыр заман пайгамбар, акыркы пайгамбар, сүйүктүү жана сүйкүмдүү пайгамбар ааламдарга согуш жаңжал разборка үчүн эмес, ырайымдуулук, мээримдүүлүк, жакшылык, кайрымдуулук үчүн жөнөтүлгөн акыркы пайгамбар. Аты дагы сулуу, өзү дагы сулуу, көктөгү аты Ахмет, жердеги аты Мухаммед болгон, аяламаны мактаган, Алла Таала баш болуп, периштелер төш болуп, салам салават жолдогон Мухаммед пайгамбарга татыктуу урпак болуп. Жана ошондой эле Манас бабабыз, Чыңгыз атабыз сыяктуу инсандарга татыктуу урпак болуу. Биз ошондо гана адам боло алабыз. Бул жерде карындашыбыз жана акыркы сүйлөгөн туура айтып кетти. Иши менен сөзү төп келген адам бул чынык инсан. Адамдык асыл сапаттары менен адам гана боло алат. Ошон үчүн ата-эне төрөп баккандан кийин, бапестеп багып эрезеге жеткиргенден кийин ушул жерге силерди жөнөтүп, ушул кызыбыз адам болсун деп ошол максатта тарбиялап ушул жактарга силерди аманат кылып жөнөтүп атат. Ушул жерде илим билим берип жаткан ушул жердеги мына 92-жылдан бери ачылып, Кыргызстан менен Түркиянын ортосундагы келишимдин негизинде ачылып, ушул жерде акылман, даанышман Кыргызстандын келечегинде көптү үмүттөндүргөн, биздин көйгөйлүү көп маселени чече турган эң негизгиси жашоодо чыныгы инсан, чыныгы адам болгон биздин карындаштарыбыз отурат деп ишенем. Рахмат. Бул жашоого 124 000 пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн бир сөзүндө, экинчи бир риваятта айтылышта 224 000 пайгамбар келип өткөн болсо, пайгамбарлардын негизги максаты, асыл максаты эмне болгон? Адамдарды адам кылыш, адамдарды ошол адал менен арамды ажыратып билиш, ак жолду, так жолду, түздөн түз биздин түпкүлүктүү журтубуз, түпкүлүктүү ошо ата журтубуз. Себеби адам атабыз менен оо энебиз ошо бейиште жашаган. Ошон үчүн биздин түбөлүк журтубуз жана түпкү журтубуз ошол аяк. Биз ошол жакка кайра баруунун жолун издешибиз керек. Ошол жолду көрсөтүп берген, адамдык асыл сапаттарды көрсөтүп берген, ошону жөн эле айтып койбостон ошону жашап көрсөткөн. Себеби пайгамбарлар баш болуп, эң акыркы пайгамбар, пайгамбарлардын султаны Мухаммед пайгамбарыбыз дагы бул ошол өзүнүн асыл сапаттары менен чыныгы инсан болушкан. Адамзат асманында жылдыз болуп жанышкан, ай күн болушкан алар. Мына ушул улуу инсандарга гана биз түздөнөбүз. Түздөнө турган инсандарыбыз бар. Баатырларыбыз, балбандарыбыз бар. Эрлерибиз, шерлерибиз бар. Берендерибиз бар. Чыңгыз бабабыз бар. Дүйнөгө кыргызды тааныткан. Ысыкөлүбүз бар. Дүйнөнү кыргызга тааныткан. Манас эпосубуз бар. Эпосторду, дастандарды Чыңгыз Айтматов Залкар жазуучубуздун биз эле эмес, дүйнө эли сыймыктанат мындай инсандар менен. Ушулардын чыгармаларын карап өтсөк, чыгармаларын сыгып келсек, булардын айта турган сөзү канткенде адам болот деп гана изденүүсү. Гүлсаратты сүйлөткөн, Таш Жарнайды сүйлөткөн, кыргыздын уламыш дастандары менен ошонун бардыгын ой туюмунда бала кезинде чоң энесинен тегерегиндеги жакшы инсандардан ошолордун баарын таап, жан дүйнөсүндө бапестеп келип, кийин чыгармаларга айлантып, ошону менен улуу инсан, улуу жазуучу болуп атат. Өзү негизи менин оюмча Чыңгыз атабыз өзүнө берген бул суроону биринчиден. Мен канткенде чыныгы инсан болом деп изденген. Чыныгы адам болом, улуу адам болом деген. Улуу адам болуунун бир жолу ошол адамдык касиет менен гана болот экен. Биз өзүбүздүн пейилибизди оңдошубуз керек. Биз өзүбүздүн ыйманыбызды бекемдешибиз керек. Биз өзүбүздүн адамды адам кылган,
ырайымдуу, кечиримдүү, боорукер, жоомарт. Жакшы агай. Ушул сыяктуу адамды адам кылган чыныгы касиеттерге ээ болушубуз керек. Ошондо гана биз адам болобуз. Чыныгы адам болмоюнча биз бул дүйнөдө куру бекер жашап өтүп кетебиз. Сен кесиптин ээси болдуң, бирок адам боло албай калдың. Көчөдө жүрөт эчен деген кычыраган машинелерди минип, ичинде адам жок. Туура. Эчен деген ушунчалык кооз, керемет кооз кийимдерди кийип жүрөт, ичинде адам жок. Ушунчалык керемет кооз үйлөрдө, особняктарда жашап жатышат, ичинде адам жок. Ошон үчүн аалым, чыган инсан, акылман, даанышман көчөдө чырагын жагып алып издеп жүрөт. Күп күндүз адам издеп жүрөм деп, адам калбай калды деп. Баракелде. Ошон үчүн биз ошондой доордо жашап атабыз. Рахмат агай. Рахмат. Керемет сөздөрүңүзгө. Анда ушул кыргыз-түрк кыздар Anadolu Кесиптик лицейин müdürü Mustafa Yılmaz. Değerli öğrenciler, ben de Cengiz Aytmatov hakkında söylenenlerin dışında birkaç cümleyle katkı vermiş olayım. Türkçe anlatmış olayım. Tabii Cengiz Aytmatov dendiği zaman 3 sütun üzerine oturtulmuş oluyor. Cengiz Aytmatov bir gazeteci olarak tanınmış oluyor, bir siyaset adamı olarak tanınmış oluyor, bir de edebiyatçı olarak tanınmış oluyor. Şimdi bunlardan size mesela hitap eden yönleriyle mesela Cengiz Aytmatov biliyorsunuz küçük yaşta yetim kalmış oluyor. O dönemde Rusça bildiği için biliyorsunuz memuriyet ve arkasından da gazetecilik hayatı başlamış oluyor. Şimdi ikinci olarak tabii siyaset adamı dediğimiz zaman biz özellikle Türk dünyası olarak Sovyetler Birliği'ni Cengiz Aytmatov'un gözüyle tanımış oluyoruz. Bu açıdan da Sovyetler Birliği'nin içinde yetişmiş bir siyaset adamı olarak dünyaya Sovyetler Birliği'ni tanıtması açısından da önemli. Biliyorsunuz hem Sovyetler Birliği döneminde hem Kırgızistan'ın bağımsızlığından sonra Avrupa'da uzun süre diplomat olarak çalıştı kendisi. Tabii bugün üçüncü olarak bizim üzerinde durduğumuz edebiyatçı kimliğiyle tabii bir Nobel ödülü almasını çok isterdik. Kendisi de çok istemişti ama maalesef nasip olmadı. Ama o edebiyatçılığını anlatırken tabii benim ilk üstadım babaannem diyor değil mi? Ama tabii arkasında onun büyük bir Kırgız kültürü ve onun da en büyük bugün somutlaşmış şekli olan nedir? Manas destanıdır değil mi? Bugün Kırgız'ın sıymıkı Cengiz Aytmatov dediğimiz zaman tabii daha büyük bir sıymık olarak Manas destanı, Manas eposu dile getirilmiş oluyor. Bir kişi ulusunun beslenmiş olduğu kaynaklardan beslenmeden tabii dünyanın evrensel yazarı olamamış oluyor. Buradan aldığımız bir mesaj da bu. Biz Kırgız kültürünü, arkasından bütün Türk dünyasının kültürünü almadan, öğrenmeden tabii ki dünyada kalıcı bir yazar olmamız, kişi olmamız mümkün değil. Bu anlamda dünyaya Cengiz Aytmatov'un hatırlattığı bir kelime var. Tabii Sovyetler Birliği dönemindeki onlarca halkın adına da bizim Türkiye'de tanıdığımız bir sözü tanıtmış oldu dünyaya. Mankurt. Şimdi mankurt kelimesi tabii bizim ülkemizde de bizim Cumhurbaşkanımız mankurt kelimesini kullandı, Recep Tayyip Erdoğan. Tabii ondan sonra mankurt kelimesi tartışılmış oldu. Cengiz Aytmatov'un edebi kişiliğini tabii çok tartıştı döneminde. Arkadaşlar da tartıştı. Onun biliyorsunuz Camilası Louis Aragon'un hani dünyanın en güzel aşk romanı dedikten sonra biliyorsunuz çok yaygınlaştı. Cengiz Aytmatov'un eserlerinin niçin Kırgızca değil de çoğunlukla Rusça yazdığı tartışıldı. Cengiz Aytmatov'un inançları tartışıldı biliyorsunuz. Ateist miydi, Müslüman mıydı işte biliyorsunuz bunlar tartışıldı. Fakat onun edebi dehasını gösteren bir hatırayı anlatıyor arkadaşı. Kırgızistan'dan Moskova'ya giderken diyor trende Cengiz Aytmatov'dan şu konuda bir şeyler yazar mısın diye ricada bulundum diyor Kırgızistan'a döndüğün zaman. Trende yolculuk yapıyorlar. Henüz bir saat geçmeden Cengiz Aytmatov o arkadaşının arzu etmiş olduğu senaryoyu yazıyor. Arkadaşı çok şaşırıyor. Diyor ki sen ne zaman yazdın bunu? Fakat yazarken kağıt yetişmiyor. Kağıtlar yırtılmış. Niye bu kağıtlar yırtıldı diyor.
Cengiz Aytmatov'un tabi edebi kişiliğini, dehasını gösteren bir durum. Diyor ki o kadar hızlı geliyor ki yazmaya yetişemiyorum. Yani o kadar hızlı geliyor ki ilham, düşünce, fikir. Ben bunu yazmaya yetişemedim, onun için acele ettim. Kağıtlar yırtılıyor. Dolayısıyla Cengiz Aytmatov hakikaten büyük bir edebiyatçı. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Nobel ödülü alsa da almasa da bizim gönlümüzde Cengiz Aytmatov Nobel ödülü almıştır. Cengiz Aytmatov tabii büyük insanları büyük yapan durumlardan biri zamanı anlamaları ve zaman ötesine mesaj vermeleridir. Bugünkü temamız boyunca da adamga en kıyını degende insana en zor olan bir defalık, bir günlük, bir aylık, bir mevsimlik değil, bir ömür adam olmak, o da yetmiyor, tarihe adam olarak kalmak. Bugün Cengiz Aytmatov bunu başardığı için biz bugün bunu konuşuyoruz. Dolayısıyla insan öldükten sonra da insan olabiliyorsa insan, bu cümleyi uzatmış olduk. Yaşadığı zamanda adam olması yetmiyor. Öldükten sonra da ona tarih, evet bu adam gibi adamdı diyebildiğimiz zaman adam oluyor. Dolayısıyla bu insanı rahmetle anıyoruz. Mekanı cennet olsun. Bugün değerli misafirimiz Roza Aytmatov'a da uzun ömür kalaybız. Özü Kırgız elinin sıymıklı, hürmetli ecesi, ama biz biliyoruz ki bütün Türk dünyası Cengiz Aytmatov ve ailesini gururla, şerefle tanımış ve tarihe taşımış oluyor arkadaşlar. Кыргыз-түрк кыздар кесиптик лицейинде өткөрүлгөн ар бир иш чарабыз, тил майрамы болобу, 9 май майрамы болобу, бүт бардыгы Айтматовдун чыгармасыз өткөрүлбөйт. Буга дагы кошуп айта кетсем, 2010 жылы ушул жерде окуган окуучулардын аткаруусунда ушул Айтматовдун Найман эне жана Маңкурт чыгармасы ушул Түркияда, Түркиянын 3 шаарында түрк тилинде аткарылып келди. Стамбул, Кайсери жана Мармарис деген шаарларында ушул окуучуларыбыздын аткаруусунда эң жогорку деңгээлде аткарылды. Бүгүн биздин лицейде майрам деп айтсам болот. Анткени бүгүн биз ушундай улуу адамдар менен ушундай мамиле куруп сүйлөшүп отурганыбыз бардыгыбыздын эсибизде калат деп ойлоймун. Анан бул тема боюнча дагы айта кетсем, адамга кыйыны күн сайын адам болуу деген темада адамдын туулганына сүйүнбөй турганына сүйүн деген дагы бир эң жакшы сөзүбүз бар. Демек адам бул жарык дүйнөгө келгенине гана сүйүнбөстөн ошонун турмушта кандай адам болуп тарбияланышына дагы биз маани беришибиз керек. Айтматовдун чыгармалары боюнча биз дайыма таалим тарбия алып келебиз. Бул агайыбыз өзү өтсө дагы дайыма ар бирибиздин жүрөгүбүздө жашай берет деп ойлоймун. Рахмат. Жакшы, келгиле кийинки биздин кыздарыбыз. Мен деген көп чыгармаларды окудум, көптөгөн акындардын, жазуучулардын, деги эле улуу калемгерлердин эмеле чыгармаларын окудум, бирок мен үчүн ушу эсимде калган жана жүрөгүмө жеткен сөз ушу адамга күн сайын адам болуу деген сөз болду да. Негизи эле бул суроого жооп бериш үчүн биз адам деген эмне, адам болуу деген эмне экенин түшүнүшүбүз керек. Адам болуу бул деген кыйын сапаттардын бири. Аны ар ким эле биле бербейт. Муну бир гана Чыңгыз Айтматов билип, ошо адамга эң кыйын адам болуу деген. Адам болуу биз үчүн бул ушул жашоодо негизи эле оор сапат, оор десем болот. Мисалы, дагы бир сөз бар. Жакшы болуш аста-аста, жаман болуш бир паста. Ал эми жакшы болуу оор, ошондуктан
күн сайын адам болуу да оор. Ошондуктан жакшы сапаттарды дагы өзүбүзгө камтыганга аракет кылышыбыз керек. Жакшы. Бизден кыздар келиңиздер. Мен бул адамга эң кыйыны күн сайын адам болуу деген жөнүндө айтсам, ар бир адам өзү 4 теработоп келишкен болуш керек. 4 теработоп келишкен болуш үчүн күн сайын адам болуш керек. Адам болуу дегенде жакшы адам болуш керек. Жакшы адам болуш үчүн көп китептерди окуш керек, Дагы кандай кылыш керек? Элге кызмат кылыш үчүн ошол мына Чыңгыз атабыздын чыгармаларын окуп атпайсыңарбы? Ошолор менен жашаш керек, Дагы эмнелерди кылыш керек? Дагы өзү адамда ар күн сайын эртең менен турганда мен бүгүн эч кандай жаман иш кылбайм, бүт жакшы иштерди кылам деген ой максат мээсинде туруш керек. Жана ошонткенде гана күн сайын жакшы адам болгондо гана адам 4 теработоп келишкен адам боло алат. Жана ошондой эле биз азыр бүт баарыбыз айтып атабыз го, күн сайын жакшы адам болуш керек, андай мындай деп. Анан деген ошолорду өзүбүз аткарышыбыз керек. Бул айтылган сөздөр бул жерде бул жерде калып калбаш керек. Айтканда, сүйлөгөнгө келгенде бардык адам эле акылдуу, бардык адам эле мындай сөзгө чечен адамдар, бирок аны деген өзүбүздүн кыймыл аракетибиз менен кылыш керек иш жүзүндө. Азамат. Анда жыйынтыктоо сөз, урматтуу Гүлза эже, мындайынан сиздерден баштайлы, жыйынтыктап берсеңиздер. Кымбаттуу коноктор, бүгүн сиздер алтындай болгон убактыңыздарды бөлүп, ушул жерге келип, биздин кыздарыбыз менен маек куруп бергениңиздерге чоң рахмат. Ден соолукта болуңуздар, ишиңиздерге ийгилик, карыбаңыздар, арыбаңыздар. Чоң рахмат, Уланова. Кудай буюрса уучубуз куру эмес деп ойлоймун. Чыңгыз Айтматов сыяктуу залкарлар арабыздан, сиздердин араңыздардан сөз түрдө чыгат. Улуу жазуучубуз, залкар жазуучубуз, жалпы кыргыз элин ошол учурда бүткүл адамзатты адамдык асыл сапаттарга, чыныгы инсан болууга салым кошту, тарбиялады. Ал мындай айтканда тарбиячылардын, мугалимдердин бирөөсү. Улуулук бул жөнөкөйлүктө кандай гана ситуация, кандай гана абал болбосун, өзүбүздүн адамдык жүзүбүздү, адамдык касиетибизди сактап калсак, берген сөзүбүздө турсак, жашообузда тыккан болсок, агай эжелерибиздин айтканын уксак, ата энебиздин татыктуу уул кызы, агай эжелерибиздин татыктуу окуучусу, пайгамбарыбыздын татыктуу үммөтү, жараткан Алланын татыктуу кулу, Манас атабыз жана Чыңгыз бабабыздын татыктуу, жалпы ата бабаларыбыздын татыктуу урпагы боло билсек, биз чыныгы инсан болобуз. Мухтар Шаханов атабыз айткан экен, биз Европанын суу түтүгүнө кошулабыз деп жатып, канализациясына кошулуп алыптырбыз депчи. Ошон үчүн бизге жетиштүү баалуулуктар өзүбүздө бар. Турабы? Тарыхыбызды казып окуйлу, жазуучуларыбыздын китептерин окуйлу, булардын баары бизге тарбия. Эң башта ошол пайгамбарыбызды билесиздер, Мухаммед пайгамбарыбыздын бир айткан сөзү бар, асыл сөзү бар. Мен эки нерсени силерге аманат кылып калтырдым, Куран жана сүннөтүм. Мына ушул экөөнө бекем кармансаңар, ак жолдон адашпайсыңар, чыныгы инсан болосуңар, эки дүйнөдө бактылуу болосуңар деген мааниде айтканда, дагы бир өзүнүн хадиси осуятында мен улуу адеп ахлакты, чыныгы кулк мүнөздү толуктоо үчүн жөнөтүлдүм. Бүткүл пайгамбарлардын бардыгы керемет кооз имаратты курушту, адеп ахлак деген. Ошонун кирпичин мен койдум, акыркысын толуктадым. Мен койбосом ал имарат кем болуп калмак дейт. Ошон үчүн биз бул дүйнөгө чыныгы инсан болуш үчүн адам ариеттүү, намыскөй, берген сөзүндө турган, чынчыл, калыс, адамдык асыл сапаттардын баардыгы болуш үчүн жаратылганбыз. Ошол адамзат тарыхында адеп ахлактуулуктун туу чокусунда, бийиктигинде, сересинде турган, ошол атына заты жарашкан, айткан сөзүн албетте өзү аткарган, мындай айтканда жашалган сөз бар, жашалбаган сөз бар. Айткан сөздөрдүн баардыгы жашалган. Анын жашоосу Куран болгон, анын жашоосу Алла Тааланын айтканы болгон. Ошондой чыгаан инсандын биз үммөтүбүз, Манас атабыздын урпагыбыз жана Чыңгыз бабабыздын да татыктуу урпагы болгонго аракет кылалы. Аны окуп коюу эле жетпейт. Алымда Куран-ы Керимде өзүнүн амал окугандары менен, билгендер менен амал кылбагандарды Кудай Таала эшекке салыштырат да. Ошон үчүн адамдын адамдыгы билгендерин жашоосу, адамдын адамдыгы билгендерин практикага айландыруусу. Ошондо гана биз чыныгы инсан болобуз. Чыныгы инсандардан чыныгы коом курулат. Фазилеттүү, даражалуу, бүткүл дүйнөгө дүңгүрөгөн эл болобуз десек, дүйнөгө дүңгүрөгөн улут болобуз десек, анда биз чыныгы инсанды калыптандырышыбыз керек. Бул жерде көзүңөр жайнап турат. Жанатан бери ошо отурганыңар менен, сүйлөгөнүңөр менен кыймыл аракетиңерден байкап жатабыз. Ошол чыныгы таалим тарбиянын очогунда экенсиңер. Мындай айтканда мектеп бир гана таалим бербейт, тарбия да бериш керек. Адам болуш үчүн тарбия өзгөчө маанилүү. Рахмат. Баракалла. Рахмат. Надырбек ата. Рахмат. Bir misal daha keltirip koyayım.
Ötken yılım 91 жылы men Turkiyada Gebze degen şaharçasında şu bir köp jetekçiler okup kaldık. Anda men şu jana zavod işlep жүрчүмүn. Anan bir Türk professörü bizge Kırgızlarga суроо берди. Кыргызстандын эң жакшы мыкты байлыгы кайсы? Номер 1 байлыгы кайсы dedi. Biz ар нерсени айтып таппай койдук. Бирөөбүз айттык, табият, бирөөбүз айттык тиги бу деп. Анан ал ошо киши доскага жазып салды профессор. Кыргызстандын эң башкы байлыгы бул кыргыздар деп коюп, точка коюп койду. Şu кол чаап койгулачы. Айтайын дегеним мына Türk мамлекети силерге камкордук көрүп болгондо да жалаң кыргыз кыздарды алып окутуп жатып билим берип жаткандан кийин демек булар туура түшүнгөн экен. Кыргызстандын башкы байлыгы кыргыздар, анан кийин эң башкы байлыгы Татынакай силердей сулуу кыздар. Жашасын кыздар. Жакшы. Агай бир жакшы бир керемет ырыңыз менен жыйынтыктап берсеңиз. Эми ыр деген эми бизде көп аласыңар. Анан бүгүн абдан туура айтып жатат. Өзүңөр бу Куранды да окуп койгула. Мен аны Куранды которгом, бүгүн берип жиберем. Анан ошондо ыр түрүндө которулган. Анан мен айтып берейин. Ошондо жазылган 45-чи сүрө 15-чи аятта мынтип жазылган. Силерге тиешелүү. Жакшылык кылсаңар да өзүңө, жамандык кылсаң да өзүңө, жата калып түкүрсөң кайра түшөт көзүңө дегендей. Ошондуктан силер бар болгула кагылайындар. Пейлиңерге береке толуп турсун, пешенеңерге бакталай конуп турсун. Жакшы деген ушундай күндөрүңө жаратканым ыраазы болуп турсун. Бар болгула. Баракелде, баракелде. Керемет. Роза эже. Акындар ушинтип жакшынакай болуп сүйлөп коет. Оңой эле. Мен ойлойм, Чыңгыз Айтматовдун жалпысынан чыгармачылыгын алып караганда, жыйынтыгында ошол чыгармачылыктын канткенде адам улуу адам болот деген маселеге келип токтолобуз да. Ошол канткенде адам улуу адам болот дегенге жооп берүүнүн бир жолу мына бүгүнкү жолугушуу, бүгүнкү өткөргөн жыйыныңар. Ушул лицейде окуган окуучулар абдан мындай көрүнүп турат сүйлөгөн сөздөрүнөн, жазган ырларынан абдан мындай чынында эле күнүгө адам боло тургандай жакшынакай кыздар окуп аткан экен берде. Мен абдан кубанып атам силер менен жолукканыма. Жана келечекте ар бириңердин жолуңар ачык болуп, дайыма ар бириңер мен күнүгө адам болдум деп айтканга жарай турган жашоодо жашагыла. Рахмат эже. Бар болуңуз. Мустафа Yılmaz. Ben de Kırgız Türk Anadolu Kız Meslek Lisesi müdürü olarak öncelikle özellikle misafirlerimize hoş geldiniz deyip aytam. Jakşı sözdörü için bağrına razıcılık bildirem. Kiyin okucularımızga da çoğun rahmet aytam. Oy fikirlerini açıkça bayandaştı. Kutluklaymın. Ve öğrencilerimize şöyle bir müjde de vermiş olayım. Burada konuklarımızdan da söz almış olayım. Biliyorsunuz Cengiz Aytmatov'un doğum günü 12 Aralık değil mi? İnşallah 12 Aralık'ta tabii çok daha büyük bir Cengiz Aytmatov doğum günü programı yapmış olalım. Yine misafirlerimizden özellikle Roza Hanım'dan söz almış olalım. Nadir Bek'ten, Ulan Bey'den söz almış olalım inşallah. O gün çok daha güzel, çok daha büyük bir program yapmış olalım. Öğrencilerimiz de bu yıl Cengiz Aytmatov'u okuyorlar tabii. Gördüğüm kadarıyla. Tabii Cengiz Aytmatov'un eserleri çok.
Fakat Cengiz Aytmatov bir fenomen aynı zamanda. Çünkü zor zamanda yaşadı. Zor zamanda yaşadı. Zor zamanları anlattı. O bahçelerde, parklarda gezerken roman yazmadı. Çok zor dönemlerde ve Kırgız'ın da zor günlerinde Kırgız'ın kültürünü geleceğe taşıyan bir köprü olmuş oldu. Yine Türkiye'den bir öğretmen olarak da Cengiz Aytmatov gerçekten de Türkiye ile Kırgızistan arasında ve Türk dünyası arasında da bir köprü oldu. Hani bizim okulumuz köprü diyoruz. Cengiz Aytmatov büyük bir köprü oldu. Ülkemizde onlarca parkın, kültür merkezinin adı nedir? Cengiz Aytmatov'dur. Dolayısıyla bu yıl 12 Aralık'a kadar özellikle hazırlık 9 ve 10. sınıf öğrencilerimiz Cengiz Aytmatov'un eserlerini okumalı. Onun üzerinde düşünmeli. Bugün biliyorsunuz Kırgız İlimler Akademiyası'nda Cengiz Aytmatov adındaki bir enstitüt vardı. İzildöcüler köp. Cengiz Aytmatov'un ağır bir çıkarmasını, ağır bir oy fikrini izildeyt. Mendele anın jakında bu basıl bakan bir angemesini ben kotordum da. Bu kavalcı degen. Onun kolu menen жазган hazır basıl bakan angemeleri de bar bolsa gerek. İzildöcüler kavalcı. Kırgızcası kavalcı. Şu çoğurçu. Çoğurçu deken de. Oşonda yemeler var da. Türkçe kotordum. Dolayısıyla arkadaşlar bu yıl Cengiz Aytmatov yılı ve hepinizin Cengiz Aytmatov'un eserlerini okuması ve de bugünkü temamız boyunca adam bolluğu için hareket kılgıla. Barakelde. Evet, teşekkürler. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип калды. Ошондой болсо дагы жаштардын оюнан жана ушундай эле төрүбүздүн куттуу коноктордун оюнан сиздер жакшы таалимдерди, тарбияларды жана ошондой эле Чыңгыз бабабызды дагы жакындан дагы тааныдыңыздар деген ойдо. Биз жаштар айбан эмес адам болуп калсак, Кыргыздын келечеги кенен болот. Кийинки одон амандашканча саламатталыңыздар.